Салам достор, мен бүгүн сиздерге кухонный полотенцени кантип агартып бериш керек экенин көрсөтүп беремин. Бизге 6 литр кайнатылган ысык суу керек болот. Ага биз жарым стакан стиральный порошок кошобуз жана агартуучу каражат же болбосо отбеливатель 1 столовый ложка жана дагы өсүмдүк майын 1 столовый ложка жыты жок болуш керек. Аны жакшылап эригенче аралаштырып, баардыгы аралашып эригенден кийин биз ага кухонный полотенцелерди сала баштайбыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай аябай кир болгон, аябай баардык нерсе арчылган полотенцелерди салып атам. Бул болсо фартук. Көрдүңүздөр кандай тактар менен. Аны да салдым. Баардык полотенцелерди суу жаап туруш керек үстүн. Мынакей бул жерде болсо сары тактар, майдын тактары. Бул полотенце болсо уже бул жерде мен аябай майларды арчыдым. Соустарды баардыгын жакшылап сууга салып, биз суу муздаганга чейин күтөбүз. Мынакей достор, мен буларды кечинде салган болчумун. Анан суу муздаганга чейин күткөн жокмун. Булар сууда 8-10 саат турушту. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай баардыгында уже тактары да жок. Полотенцелер уже аппак. Как будто жаңы эле магазинден сатып алгандай. Баардыгы результат аябай жакшы. Достор, сиздер дагы ушундай кылып жууп көрүңүздөр. Комментарий жазып, өз оюңуздарды жазып, менин каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.